Кышта балдар кар киши жасап коюшту. Ага көмүрдөн көз, сабизден мурун жасашып, башына пластмасса чаканы кийгизишти. Алар аны суктана карашып, бир аз турушту да үйлөрүнө тарашты. Эртеси балдар короого чыгышып, кар кишинин жанында ойноп жатышты. Кар кишиге балдар менен кызыктуу да, кубанычтуу да эле. Ошентип кыш да өттү. Жаз келген кезде кар киши капалана баштады. Кар ирип кеткен, анын болсо ошол ордунан кеткиси жок. Эля менен Данил кар кишиден: "Сенин эмнеге сабырыңсыз?" деп сурашты. Кар киши болсо жылуулуктан эрип кетемби деп коркуп атканын айтты. Ал ушул короодо эмки кышка чейин калгысы келип жаткан. Балдар да андан ажырагылары келбей, ага жардам бермей болушту. Данил кар кишини үйүнө алып барып муздаткычка отургузуп, балмуздак менен бага баштады. Бир жолу Данил муздаткычты ачса, кар киши: "Эми качан кыш болот?" дейт. "Азыр сыртта жаз мезгили, азырынча күтө тур", деди ага Данил. Кар киши күтүп олтура берди, бирок Данилди көрөр замат кайрадан: "Кыш кайда кеткен, дагы канча күтөм?" дей берет. "Дагы көп бар, жаңы эле жай келди", деп Данил кар кишиге эскимо сунду. Кар киши балмуздагын жеп кыш жөнүндө ойго батат. Ал адегенде кардын кичинекей бүртүкчөсү эле. Анан жер бетин бүт каптаган аппак жабууга айланды. Анан аны токулуктусо, ал кар киши болуп чыга келди. Эля Данилдикине конокко келип, муздаткычты ача сала: Кышты күтүп отурасыңбы?" деп сурады. "Угу", деди ага кар киши көңүлсүз. "Сен көп кайгырба, жай бүтүп күз келди. Биз кайрадан мектепке бара баштадык", деп Эля ага түркүн түстүү жалбырактардан жасалган чоң гүлдесте берди. Кар киши мурда канчалык кооз жалбырактарды көрө элек болгондуктан таң калып турду. Анан ал түркүн түстүү жалбырактар менен өзүн өзү кооздоп жасана баштап, убакыттын жылганын сезбей калды. Мына, муздаткычтын эшиги кайрадан ачылды. Кар кишиге келишкен балдар: "Сен чарчадың го, кар киши", дешти. "Ох, чарчадым, чалыктым", деди ал безилдеп. "Мындан көрө эрип кетсем болмок экен. Кыш деги эле келбес болгонго. Мен эми көрбөйм го". Ал башын чайкап, колдорун шилтегилеп жатып, муздаткычтан кулап түштү. Терезеге келип караса, сырт бүт ап-апак. Кыш келиптир. Кубанычы койнуна батпаган кар киши короого чуркап чыгып, жаңы кар менен сүрүнүп, денесин сергитип, балдарга да ыраазы боло: "Ой, ырахмат силерге, досторум, ыраазымын мен", деп кобурай берди.